Бүгүнкү темабыз топурак үлгүсүн анализге тапшыруу. Көп жылдык болгон үчүн өсүмдүк 5 көрсөткүчтө эмес, сиздерге толук анализ жасайбыз. Мурун беде өстүрүп келип турмун да, көрүп атсаңыздар. Могу жерде алып атабыз. Бул жердин аягы да 30 сантиметр жагы. Мына могу жагы болот да сөзсүз түрдө. Сурагандар көп болуп атат да, ошо эмнеден башташыбыз керек, кандай кылышыбыз керек. 30 сантиметр болот, мына жер менен бир болду да. Момундай бир чийик болот. Керектүү азык заттарын өзүнүн түшүмү менен кошо алып кетет да. Жерди үстүн тазалап алган жакшы болот да, анткени мына могулар деле бир көрсөткүчтү көрсөтүп коет да, мына баарларларчы. Булар тамырларчы. Мындай жерибизде. Канча сом болот? Ошондо фермерлер митип кайрылып атат да, сиздер толук айтпай жатасыздар, канча фосфор, канча калий беребиз деп. Биз деген сиздердин топуракты текшергенден кийин гана беребиз да. Жер айдасаң күз айда, күз айдабасаң жүз айда деп коет экен кыргызда. Караңыздарчы, кандай мол түшүм. Бул ежевика, лохнесс сорту. Мекендештер, сиз дагы ушундай түшүмгө ээ болгуңуз келеби? Эң башкысы, жакшы киреше алгыңыз келеби? Биз сиздерге ушул өсүмдүктү сунуштайбыз. Бул ежевика өзүн Кыргызстанда аябай жакшы көрсөтүп келди. Дыйкандар аябагандай сонун доходторго чыгып, дагы жерлерди көбөйтүп, объемдорду чоңойтуу менен алек. Ал эми көчөт отургузуунун эң жакшы убакыты бул күз. Эмнеге күз? Анткени күздө көчөт бат тамырлап, жазында күчтүү болуп өсүп чыгат. Негизи дагы күздө отургузганын көптөгөн артыкчылыктары бар. Сиз көрүп турган ежевика бул лохнесс сорту. Мына ушундай мол түшүм жыл сайын алып турса болот. Ошондуктан мекендештер, убакытты текке кетирбейли. Күздү туура пайдаланалы. Лохнесс сортун ушул күздө отургузуп, ийгиликтерге жетели. Эрте брондоп, мол түшүмгө жол ачып алыңыздар. Көчөт боюнча толук маалымат алам десеңиздер, экрандагы телефондорго кайрылыңыздар. Саламатсыздарбы мекендештер? Жер айдасаң күз айда, айдабасаң, күзүндө айдабасаң жүз айда деп койчу. Ошо кыргызда бекеринен бул сөздөр айтылчу эмес, кылымга арткан сөздөр бар кыргызда. Эми күздө айдаганда чоң артыкчылык бар экен. Бул биринчиден күздө айдап коюштун агрономдор көптөгөн адистер сунуштайт экен. Биздин YouTube каналды башталып келатканда мыкты агроном Турузбек аба ушундай жерге алып келип көрсөткөн да, кандай туура анализ кылыш керек экенинчи. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү темабыз бизде жер анализ, топурак үлгүсүн анализге тапшыруу туура айтылышы да. Ошонун туура кантип анализге тапшырабыз, кандай эрежелер сакташ керек, ошонун бүт процессин силерге көрсөтүп келели. Биз азыр, урматтуу көрүүчүлөр, Сокулук району Саз айылы, Талгатты тааныйсыздар. Бияк жагы Саз айылы болуп калат, бияк Асылбаш айылы, ошонун ортосунда жайгашып турабыз. Эсиңиздерде болсо, ежевиканы тартканбыз, тартып келатабыз. Жаңы 3 гектар жер жанында эле алып тур, азыр дрон менен дагы көрсөтөбүз. Ушул жерге мурун беде өстүрүп келип турмун да, көрүп атсаңыздар. Талгат ушул жерге мөмө кылып өстүрөм, малина, ежевика өстүрөм деп максат коюп келатат. Талгат, биздин көрүүчүлөр бир учурашып коелу, анан сөзүбүздү уланталы. Саламатсыздарбы Агролайф YouTube каналынын көрүүчүлөрү? Менин атым Талгат. Биз бүгүнкү күндө ошо дагы 3 гектар жер сатып алган болчук. Ушул жерди эмди жылы кандай кылып отургузалы деп биз дагы мынакей анализ кылып атабыз. Ошо жердин анализин алалы. Андан кийин атайын Аяз байкени да чакырып, ошо видеого да тартып көрсөтөлү деп атабыз жаңы баштап аткан дыйкандарга. Анткени сурагандар көп болуп атат да, ошо эмнеден башташыбыз керек, кандай кылышыбыз керек, ошо малина тигели дедик элек, ежевика отургузалы дедик элек деп аябай көп сурап атат. Анан ушуларга мынакей бүгүн биз кичинекей видео чыгармага ошо баарын киргизип коелу деп атабыз. Процессин көрсөтөбүз. Процессин көрсөтөлү деп. Биз ушул ежевиканы реклама кылып көчөт сатабыз деп чыгаргандан бери аябай көп суроолор келди да бизге. Күзүндө отургузалыбы, жазында отургузалыбы? Албетте жазында деле отургузса болот, бирок күздүн көп артыкчылыктары бар да. Артыкчылыкты бул баягы отургузганда азыр байкасаңыздар, жер ным болуп турат. Нымдуу кезинде отургузсаңар, тамыр кышы менен отурукташат. Бул тамырга тиешелүү нерсе. Андан тышкары мына үстүндө азыр жер үстүндө дагы көптөгөн мындай балырлар эмелер өсүмдүктөр турбайбы? Булар деле бир өзүнчө бир гумуска айланат да, жер чирипчи кышы менен. Андан тышкары жанагындай НПК макроэлементтер деп коет. Азот, фосфор, калий.
Мына ушул эң негизги 3 макроэлемент. Муну деген мисалы үчүн азыр жерди анализ алгандан кийин буга чейин кандай өсүмдүк өстүрүлүп келген, андан кийинки жылы кандай өсүмдүк өстүрөбүз дегенде ошо атайын өсүмдүккө арнап өзүнүн макроэлементтерин туура өлчөмдө бериш керек. Туура А колдонуп. буну кантип беребиз биз? Сөзсүз түрдө анализ менен тапшырып, агрономдун сунуштамасы менен ошондо туура бере алабыз. Жөн эле дайын жок эле чачып кое албайбыз да. Буну биз билбейбиз да жерде эмне, жердин астында эмне жатканын. Бул деле жандуу зат катары да. Эми урматтуу көрүүчүлөр, сиздерге сөздү көп кылбай, убакыттанып турбай, процессин өзүн көрсөтөлү. Кантип алыш керек? Биздин өсүмдүккө ежевикага, малинага 30 сантиметр жетет деп атышат. Мынакей азыр 30 сантиметрди кандай алыш керегин көрсөтөлү. Ооба, өзүңөрдүн поляңар мисалы 1 гектарбы, 5 гектарбы, 50 сотукпу, ошол жерден 5 бурчунан алыш керек да, 2 поляны ылдый аягынан, 2 жеринен казып. Андан кийин азыр биз да көрсөтөбүз, полянын башынан 2 жерден казабыз, анан ортосунан биринчи казабыз да. Ошонун баарын чогултуп туруп бир аралаштырабыз дагы, бир кичинекей 1-2 килограмм кылып туруп алып барабыз. Туура. Андай башта берели бысмылда деп. Мына өзүңүздөр көргөнүңүздөй бул жер Жерде ным болуп турат. Бул жерде мурун беде отурулгандыктан жер сугарылбай. Азыр жерде катып калыптыр мынакей. Кече мурда күнү жамгыр жаады. Ага деле карабастан мынакей 10 сантиметр эле сиңиптир. Азыр Күрөктүн узундугу өзү 30 сантиметр. 30 сантиметр казып алалы. Терең болсун. 30 сантиметр тереңдикте каздык. Мынакей карасаңыздар, күрөктүн өзү узундугу 30 сантиметр болот. Мына жер менен бир болду да. Эң башкысы, күрөктү алсаң, эң башкысы мынакей толук монтип казып алып туруп, мына жердин баарын алып барыштын кажети жок экен. Мынакей. Момундай бир чийик болот. Бизге ушул жерден баштап, бир жарым килограммдай күрөк бул чыгат да. Мына могу жери керек бизге. Түйү. Мынакей тамыр түйүнүгө чейин кетет да. Ооба. Анан мына могу жерде бир мынчалык кылып туруп эле пакетке салып коюп болот. Келем көрсөтөлү. 5 жерден алган топурагыбызды ушул жерге аралаштырабыз азыр. Бир 10 килограммдай жер болсо, бир ошону аралаштырып эле ичинен биз 1,5-2 килограмм тамдап алабыз да анализге. Ооба, мынакей. Ушул мага түйүнөн алынды, үстү алынды. Ачпаспы? Болду, биз бияка азыр салабыз да ошондо. Түшүндүрүп кетейин, кээ бирде эми азыр биздики кичине жери катуу болуп калды. Силер мынтип касканда эми иштетип жүргөн жерлер жумшак эле болот. Ооба. Касканда момундай жүрөккө жатып калат да. Мынакей. Момчалык жериңер болсо, монун бүт барын алып барыштын кажети жок да, күрөктүн бүт барын. Ошондо мынакей монтип туруп, могу тамырдык жерлер, тамыр тереңдиги калды жери. Ama эми баары бир үстү бар да. Ушунча жерди алып туруп, эмеге саласыңар дагы, ар бир 4 буштудан анан аралаштырасыңар. Мынакей ушинтип койсоңор болот да. Анткени уламы ар бир 5 точкадан бир күрөк алынганда көп болуп кетет да. Кийинки бурчунан баштадык. Өсүмдүк негизи өсүп жүрүп, мына бедеге көп жылдан бери өсүп жүрүп, жердин керектүү азык заттарын өзүнүн түшүмү менен кошо алып кетет да. Ошону толукташ үчүн биз деген анализге үйрөнүшүбүз керек, урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу дыйкандар. Көптөгөн көрөрмандар чалат да. Жерди анализ кылбай эле отургуза бербейлиби депчи. Ал эми өзүңөрдүн ишиңер, урматтуу көрүүчү. Анализ кылыштын деле кошуналар өстүрүп атат деп эле өстүрө беребиз го. Өсүп эле атпайбы депчи. Бирок силер деген азыр тебем жанагындай кылып тамдап алалы. 30 сантиметр болду, Ооба. Мынакей. Бул бияк жумшагыраак экен, Мынакей урматтуу көрүүчү. Кирди 30 сантиметр. Эми мындай эле койсоң, Ушундан мунун баарын кереги жок да, баары. Мынакей могу үстү бар. Эмелери бар да. Негизи колдон келишинче мына жерди үстүн тазалап алган жакшы болот да. Анткени мына могулар деле бир көрсөткүчтү көрсөтүп коет да, мына баарларларчы. Булар тамырларчы. Мынакей. Ошондо мынакей. Могу жерди алып атабыз. Бул жердин аягы да 30 сантиметр дагы. Мына могу жагы болот да, сөзсүз түрдө. Колуңа алып эле.
Оның барын керегі жоқ. Мына жер бар. Все, болды. Шunu эле аралаштырабыз. Мына азыр буну жанагы салган топурабыздын үстүнө Экинчи точка. кошуп эле салып саласың. Азыр эми полянын ортосунан алабыз. Дагы баса белгилей турган нерсе бар. Жер топурак үлгүсүн алып атканда анализге. Үстүндө мына чөптөр турбайбы? Азыр мына октябрдын башы болуп атат. Могу чөптөрдү колдон келишинче тазалабаш керек талгат. Мына ушул чөптөрдү тазалагандан кийин, анан таза топурак калгандан кийин анан казып башташ керек. Мынакей. Азыр мындай кылып туруп. Могу чөптөрүн алып салгыла да. Бул чөптөр менен кошо аралаштырып барсаңар тамырлары менен кошо. Бул деле өзүнчө бир башка көрсөткүчтөрдү көрсөтүп коет экен. Муну бизге аябай мыкты адис Айтып берди. Турузбек аба мурун 2 жыл мурун айтып берген. Аябай мыкты агроном да. Ушундай кылып үстүн тазалап алып туруп, анан мына эчтеке жок калды. Ошондон кийин казасыңар да. жанагындай кылып эле казасыңар кайра. 30 сантиметрге чейин. Бул беден орду болуп, дың жер болуп калыптыр да, азыр катуу болуп атат. Жакшы сокко салыш керек экен бияка. Эми күздүк кылып айдатабыз, анализ чыккандан кийин буюрса. Сөзсүз түрдө күздө айдап, жанагы жер семирткичтердин агроном сунуштамасы чыккандан кийин жерди айдат, Ооба. Ал айтат, момундай эмелерди берип кой депчи, азык заттарды. Ошо менен берип туруп, айдай бийсең, кышы менен ошонун азот болобу, калий болобу, ошонун баары сиңип жерге кышы менен. Жазга даяр болуп калат экен да. А биз ошол эле кезде жазда берип баштайбыз, жазда баягы сиңип өзүнүн процессин жүргүзгөнгө да көп жетишпейт да. Азыр бул жерди даярдадык. Ошондо биз 3 гектар жалпы 3 гектардын жерден 4 бурчтан алып атабыз, анын ортосуна алып атабыз. Мына азыр биз ортосундабыз. Бир жалпы азыр оператор көрсөтүп коет силерге. Дронда учурабыз. Азыр мынакей 30 сантиметр. Кел жакындат. Азыр мынакей 30 сантиметр казып алдык. Эми жанагы көрсөткөндөй эле биз бир күрөк берден тебип алабыз. Тебе берип, кетип атат жакшы. Мына жердин Сон болду мынакей. Күрөк аягына кетти. чейин. Стиг папач менен Мына можен түйүн кармап коелу, тамырдын түшүп кетпесин. 30 сантиметр түйүнөн кеткен. Бул эки четин алып салабыз да, жана Аяз байке көрсөткөндөй эле. Тамырларын алып салла. Колдобайлы. Жакта лабораториядан эжекебиз айтып атат. Бир мүшөк алып келет депчи. Баткенден бери, гүлдөн бери бир мүшөктү алып келиште өзүнчө бир азап да, урматтуу көрүүчү. 1-2 килограмм мына ушинтип эле алып барат экенсиңер. Бул ортосундагы 3-чү. Буну жанагы буга чейин казкан топурактарыбыздын үстүнө эле кошуп салабыз. Анан мынакей мүшөктү көрсөткөй. Мынакей жалпы мынакей бир мүшөктө эле чыккан жок, 3 жерден кастык. 5 килограммга жетпеген топурак бар да. Азыр дагы 2 жерден алабыз да, ошо менен аралаштырабыз. Мынакей жанагындай эле айткандай үстүнүн топурагын тазалап алганбыз. Эми тамырларды алып 30 сантиметр кастык жерге киргизип. Эми ушул жерден жана Аяз байке көрсөткөндөй бир күрөк алабыз. Сиз жанынан кармап коесузбу? Можен түйүн кармап коем, бул баягы Түшүп калбасын деп атабыз да астына. Бул топурак негизи мынакей кара топурак да, Аяз байке. топурак жер жакшы экен, Жер жакшы. Беде отургандан кийин жер эме Чым болуп калыптыр да, катуу болуп. Жетиптир. Мынакей жанагындай эле тамдап алып, мынакей жана 3 жерден казып келген жерибизге аны аралаштырып койдук. 4-чү жери бар. Бул жагым чачырап кетти. Эстик. Онда отуруп чыгара берели. Муну алып сал, туттабыз алып сал. Мына алып сал. Бияк бар да мынакей. Үстү бар. Мын деле керек жок, могу жери бар да. Болду эле. Мынакей биз азыр жана 5 бурчтан казылган топурагыбызды азыр мынакей аралаштырып атабыз. Ушул чогулган топурактын арасынан азыр биз анализге 1,5 килограмм тамдап алабыз. 1,5-2 килограмм берип коебуз. Ошондо жалпы 3 гектар жерден алынды да ушунун баары.
Биз эми балким туура эмес бир нерсе кылып коюш мүмкүнбүз, бирок мындан ары дагы лабораториянын жетекчиси менен дагы интервью беребиз. Ошол жерден мына сунуштамасын чыгарат. Ал айтат, мынакей балким моундай кылышыңар керек болчу, мындай кылышыңар керек болчу. Биз азыр өзүбүз билгендей эле жасап атабыз да. Ооба. Базовый нерсени. Мынакей ушул жерден мынакей могу пакетке эле салабыз азыр. Мынакей. Жакшылап аралашты дей берели мынакей. Дагы бир сире аралаштыралы. Аралаштырып. Мындай эле. Мына колдон келишинче чамаларды алып таш керек. Булар деле көрсөткүч. Бузуп коет тамырларды. Мындай. Мындай жерибизди. Бул деле жандуу зат катары эле жердин ден соолугун билсеңиздер, өзүңүздөр түшүмүңүздөрдү жогорулатасыңар. Жогорулатасыз дагы, а балким бул жерге өстүргөнгө да болбойт деп айтыш да мүмкүн да. Мына эмелер айтат. Кана канча алып жакта? 1,5 килограмдай бар. 1,5 килограмм. Кел дагы ичине салып коелу. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, 3 гектар жерден 5 жерден топурак казып болдук дагы, мынакей бир эле пакет топуракты өзүбүзгө тандап алдык. Бул эми түз эле Темуров Фрунзедеги жайгашкан лабораторияга алып барабыз. Ошол жерден мынакей тапшырар менен эле бир 2000 сом деген төлөйбүз. Азыр силерге дагы жазабыз үстүнө. Буга чейинки өсүмдүгүн бедеу болуп атат. Мындан кийинки өстүрө турган малина, ежевика деп жазабыз. Экөө окшош эле өсүмдүк. Ошо менен мына үстүнө мына кайсы жылы алынды, колдон келишинче убактысын жазып коюш керек. Анан ушул дареги жазылат да. Мына ичине салып коебуз азыр. Ага чейин дагы мынакей белгилей турган нерсе, урматтуу көрүүчү. Ушул жердин анализи боюнча макро, анан дагы микроэлементтер болот. Бул микроэлементтер боюнча дагы жанагы железо, бор, цинк деген дагы НПК, фосфор, азот, калийден тышкары дагы көптөгөн микроэлементтер бар. Ошолор боюнча кийинки чыгарыштарда деле болот. Азыр ушу эң негизги НПК боюнча берип кетебиз да. Азыр буйруса мынакей анализ алып алгандан кийин топурагыбызды тапшырып, жыйынтыгы чыкканда дагы бир видео кылып коелу. Кандай азыктар жетишпей экен, бул поляга кандай азыктарды берсек, малина, ежевикадан мындай көбүрөөк, жакшыраак түшүм алса болот экенин билебиз да. Агроном сунуштамасы чыгат, ошо агроном сунуштамасынан кийин ага чейин жер айдалбайт, ага чейин жер эчтеке болбойт да. Бир сугарам дедиң болгон. Биз азыр мына жер катуураак экен, ошо жерди айдаганы биз азыр күздүк сугат кылып коебуз 2-3 күндөн кийин. Жумшагыраак болсун деп. Ага чейин мынакей урматтуу көрүүчү, эң башкысы жерге топурактын үлгүсүн алып атабыз да. Жердин анализин кыла элекпиз биз, үлгүсүн эле алдык. Мына жердин топурактын үлгүсүн алганы көрсөттүк сиздерге. Үлгүсүн алып аткан кезде кык чачып ийип туруп, же жерди айдап ийип туруп эметпегиле. Ушул кандай турса ушундай эле ага чейинки эгиндерди, мисалы жүгөрү болобу, бедеу болобу алынгандан кийин ошол кезде эле мынакей дароо ала койсоңуздар болот да. Анан кык чачып ийип туруп, кык дагы бир өзүнчө бир башка көрсөткүчтү көрсөтүп коюшу мүмкүн. Кээ бир дыйкандар да эметет экен да, бул калган топурагын алып ал деп ойлошот экен да. Буну уже артып калган топуракты жана өзүңүздөр каскан ямага эле көмүп төгүп саласыңар. Алны убары болбойсуңар эч кандай. Мынакей ушул эмеге лабораторияга мынакей 1,5 килограмм, 2 килограмм топурак эле алып барасыңар. Жана казып алган топурагыбызды алып келдик лабораторияга. 3 гектар жерден каздык, 5 жеринен 30 сантиметрден казып, ичинен сиздер көрсөткөндөй кылып тамдап келдик. Мынакей 1,5 килограмм. Ошо биз Сокулук району Саз айылынан көчүп топуракты алып келдик. Азыр кандай маалыматтарды жазып беришибиз керек сиздерге? Биз жазып алабыз да. Сиз алып келдиңиз тияктан. Биз сиздин кайсы райондон алып келгениңизди жазабыз, кайсы айылдан алып келгениңизди жазабыз, фамилияңызды жазабыз, анан пландаганын кайсы өсүмдүк экенин жазабыз, анан былтыр кайсы өсүмдүк өсүп турганын жазабыз да. Анткени ошого карата сунуштама берилет. Биз буйруса ошо анализибиздин жыйынтыгы чыккандан кийин ежевика, малина жана кулпунай өстүрөлү деп жатабыз. Анда биз бул көп жылдык болгон үчүн өсүмдүк. Жанагы
5 көрсөткүчтө эмес сиздерге толук анализ жасайбыз. Толук анализ тустуулугун, шордуулугун, механикалык курамын, ошо топуракка керектүү анализдин баарын толук жасайбыз сиздерге. Ошон үчүн сиздердин анализ кичине кымбатыраак болот. Канча сом болот? Ошондо 2300 болот да. Канча көрсөткүчтөр бар ошондо? Ошондо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 анан рекомендация менен 10. Бул жакта мынакей pH-ын, гумусун, азотун, бул туздуулугун, шордуулугун, туздуулугун, механикалык курамын, анан бул өсүмдүккө керектүү фосфор, калий өзүнө сиңирип алып жасайбыз. Ушул анализдин баарын мынакей ушул жерден, ушул лабораториядан билип кетсеңиздер болот экен. Бул канча күндө даяр болот? Бул 14 күн 2 жумада. Толук анализ 2 жумада дайын болот да. Жана 5 анализ болсо, бу жерден pH, гумус, азот, анан фосфор, калий эле болгондо 5 анализ болгондо бул эми арпа, буудай, жүгөрү, картошкага жасайбыз. Бул ошо 1 жумада, 5 күндө дайын болот. 1 жумада анализди толук, ошо анализ өзү 1 жумада дайын болот да. Бир анализ 1 күндө, бирөө 2 күндө, бирөө 3 күндө, бир анализ 4 күндө болуп, ошо 1 жумада анализ толук дайын болуп калат. Анан директор рекомендация сунуштама жасаса силерге эмне бериш керек, кандай андан ары кандай кылып өздөштүрөбүз, ошон үчүн кичине бир 2 күн кошулат да, сунуштама жазыш үчүн. Ушундай. Азыр дагы көрүүчүлөргө, биздин дыйкандарга түшүнүктүү болсун, биздин монча топурак алып келгенибиз туура элеби? Туура эле. Эзип келишибиз керекпи, кандай кылып келиш керек эле биз? Эми сиздер ошо алганда күрөк жана 5 жерден алдыңыздар да 30 сантиметрден. Ошону ошо бир өзүнчө бир жерге коюп, жакшылап аралаштырып туруп эле, мындай жакшы аралаштырып туруп эле бизге 1 килограмм топурак алып келесиздер. Биз ошо мешокко чогултуп алып эле 5 жерден казып, аралаштырып, ичинесин өзүгө керектүүсүн ошо пакетке салып келет. Ошондо муну ошо аралаштырып жакшы алып келгенде силерге натыйжа жакшы чыгат да. Анан жана бир жерден эле бүтүп салып келгенде болбой калат. Ошо 5 жердикинен болгондо орточо аралашып келип туруп анализдин натыйжасы толук жакшы чыгат. Рахмат. Гүлмира эже, могу азыр анализ түшүм жыйналды да. Чагылып келди, азыр ушул эчтеке 40 эчтеке берген жок да. Жанагы эреже менен алып келдик. Сиздин ушу сурооңузга мен жооп берейин да. Бул эң туура да. Сиздер биринчи тигелектеп келишиңиздер. Ушу сиздин өткөндө тартып кеткен эме боюнча, сюжет боюнча фермерлер митип кайрылып атат да, сиздер толук айтпай жатасыздар, канча фосфор, канча калий беребиз деп. Биз деген сиздердин топуракты текшергенден кийин гана беребиз да. Антип эле мына топурагыңызга мынча беребиз деп айта албайбыз. Анткени бирөөнүкүндө көп болот, бирөөнүкүндө аз болот. Ошон үчүн биринчи анализди текшеребиз, анан кийин гана айтабыз да, бул фосфорду, калийди, азотту бересиздер деп. Ошон айтып атам да, азыр эгин жыйналды. Келе турган күзгү эгин жыйналар менен эле анализге тапшырсын, жерди айдабай туруп, кып бербей туруп, андан кийин силердин сунуштамасы чыккандан кийин, андан кийин ишке киришиш керек. Айдаш керек же балким фосфор бериш керек. Агрономдун сунуштамасынан кийин кылыш керек. Туура. Ооба. Азыр эле ушу телефон чалды, топурагымды салам, бирок амофос сээп койдум эле. Эже малина айдайм дейт. Бул туура эмес болуп калды да. Айттым, түшүндүрүп айттым, келиңиз эми андан аркысында жасайлы. Анткени эже малинага амофос бергенге болбойт. Эже малинага суперфосфат берилет да. Ошол эрежени сактап, ишиңерге өзүңөргө да жакшы болот. Биринчи алып келип текшертип туруп, анан фосфорду, калийди, ошо кыкты жана биогумусту канча бере турганыңарды ушул жерден билип алып туруп, анан ары жумушту баштасаңыздар, бул аябай жакшы натыйжа. Мынакей, эгер октябрдын башы болуп атса, октябрдын ортосунда сунуштама чыкса, мейли октябрдын 10-унда деле келсе, ноябрдын баштарында айдап керектүү. То есть мындай да, жер тоңгучакты болот. Жер тоңгучак. Мына октябрь, ноябрь жер тоңгучакты. Мына азыр как раз жаптагы калды. Бир жума кургап калса, ушул убакта алып келип берсеңер, мына азыр дагы ушу негизи жер бүгүн жаан каардан кийин биз казып алдык, мынакей урматтуу дыйкандар. Жер негизи 10 сантиметрден кийин уже жер катуу экен. Ошон үчүн азыр ноябрга чейин алып келип, ошо ноябрь дебейин, эми ноябрдын 15-ине чейин алып келип берип, жанагы биз берген
сунуштама менен жер семирткичтин баарын сээп койсоңуздар, кийинки жаска өзүңүздөргө аябай жакшы Биз дагы буга чейинки чыгарылышыңарды биз дагы көрүп алып, мынакей ушул лабораторияга алып келип атабыз. Мынакей Аязбекеге да рахмат. Кийинки жаңы баштап аткан дыйкандар да бизден көп негизи кеңеш алышат, ушуларга сунуштап атабыз. Мынакей урматтуу дыйкандар, мына ушул видеодон көрүп, кандай кылып топуракты казып, кайсы адреске экенин билип алып келе берсеңиздер болот. Мынакей ушу Гүлмирежа адресиңерди телефонуңардан диктеп атып. Адрес Тимура Фрунзе 100Б. Мына систин номер 47 болду. Ушу боюнча кетет мынакей. Бул кийинкилер анан улам кете берет. Биздин телефон 41 72 07. 41 72 07 41 62 43. Ушу менен байланышсаңыздар болот. Ушул жерде интернетте бир имараттардын аттарын айтып койсоң. Бизде эми бу Тимура Лев Толстой менен келип, Тимура Фрунзе менен чыгып, Институт земледелия, дыйканчылык институту мынакей. Дыйканчылык институтун эмеден карасаңыздар билесиздер, мурунку кыргыз дыйканчылык илимий изилдөө институту турат. Ошо институттан кайрылгандан кийин 300 метрден кийин биздин лаборатория. Жанында военкомат бар. Жанында биягыбызда Ленинский военкомат бар. Азыр эми баягы техника өнүгүп өсүп калганга табыш оңой. Баягы мурун кыйынчылык менен таап келчү чындыгында. Эми азыр оңой телефон чалып эле, эми кое коюп эле таап келип аткандар. 2 гиске жазсаңыздар, Тимура Фрунзе 2Б. 100Б. 100Б. 2 гиске жазсаңыздар, ушул лабораторияга келет экенсиздер. 100 дебеш керек да, 100Б деш керек. Анткени 100 деп башка жакта бар кетип калып атат. Бизде анализ өсүү эки түрдө жасайбыз. 1 жылдык өсүмдүктөргө арпа, буудай, картошка, жүгөрү, кызылча айдайм дегендерге 5 көрсөткүч менен азот, фосфор, калий, гумус, pH сунуштамасы менен 1080 сом болот. Көп жылдык мына малина, ежевика, кулпунай, өрүк, алмаларга болсо толук анализ жасайбыз. Акчасы 2300 сом болот. Малина, ежевика, кулпунайга 30 см боло берет. Анткени булардын тамыры андан ары көп кетпейт. Бакка салмыштыр. Бияк мамлекеттик лаборатория болуп аткандан кийин ушундай бир квитанциялар менен төлөнөт экен. Кандай төлөнөт деп өзүңүздөр сурап атсаңыздар, ичиңерде ушундай суроо пайда болуп атса, бул жерде атайын ИНН менен терминалга алып Pay24-ге төлөйт экенсиңер дагы. Через Айылбанк операциянын баары через Айылбанк болот экен. Ошондо квитанцияны болгону бияка сүрөткө тартып коесуңар, анан операцияны анализди баштай берет экенсиңер. Эми бияктан силерге келгенде толук түшүндүрүп берет. Кыскасы ушундай экен. Мен жыйынтык чыгарып кетейин. Жер айдасаң күз айда, күз айдабасаң жүз айда деп коет экен кыргызда. Ошондуктан ушундай күзүндө кыймылдайлы, күздү туура пайдаланалы. Өзгөчө дыйканчылыкта кар жаап калды, мына 1-октябрда билинбейли, быйыл өзгөчө. Элдер кар жагандан кийин баарыбыз бир жан дүйнө уйкуга түшөт экен. Антпейли күз, октябрь, ноябрь айларын туура пайдаланып, айдатып, ушинтип жерге анализ берип, жарым жумушубузду күзүндө кылып койсок болот экен. Ошондуктан мынакей даректерин жазып коебуз, телефондорду жазып коебуз. Мына ушундай лабораторияга келиңиздер. Гүлмира эжеге рахмат, бизге интервью бергениңизге. Силерге дагы кененирээк түшүндүрүп берет. Ошондуктан эртерээк кыймылдап, мындайча айтканда, агротехнологияны туура пайдаланып, түшүнүмүз мол болушка биринчи кадамыбызды жасап баштайлы. Мейли урматтуу көрүүчүлөр, биз адрестерди дайрект телефондорду жазып кетебиз, кайталап кетейин. Эмки чыгарыштардан көрүшкөнгө чейин. Караңыздарчы, кандай мол түшүм. Бул ежевика, Лохнесс сорту. Мекендештер, сиз дагы ушундай түшүмгө ээ болгуңуз келеби? Эң башкысы, жакшы киреше алгыңыз келеби? Биз сиздерге ушул өсүмдүктү сунуштайбыз. Бул ежевика өзүн Кыргызстанда аябай жакшы көрсөтүп келди. Дыйкандар аябагандай сонун доходторго чыгып, дагы жерлерди көбөйтүп, объемдорду чоңойтуу менен алек. Ал эми көчөт отургузуунун эң жакшы убакыты бул күз. Эмнеге күз? Анткени күздө көчөт бат тамырлап, жазында күчтүү болуп өсүп чыгат. Негизи дагы күздө отургузганын көптөгөн артыкчылыктары бар. Сиз көрүп турган ежевика бул Лохнесс сорту. Мына ушундай мол түшүм жыл сайын алып турса болот. Ошондуктан мекендештер, убакытты текке кетирбейли. Күздү туура пайдаланалы. Лохнесс сортун ушул күздө отургузуп, ийгиликтерге жетели.
эрте брондоп мол түшүмгө жол ачып алыңыздар. Көчөт боюнча толук маалымат алам десеңиздер, экрандагы телефондорго кайрылыңыздар.